Кандайсыңар достор? Карантин кандай өтүп жатат? Кудай буйрса биз буга чейин 18 мартта жарыялаган жанагы Уильям Камфамба тууралуу малабилик бир китеп окуп, айылын куткарган бала жөнүндө видео тартып, ал видеонун боюнча биз конкурс жарыялаганбыз. Ал конкурска бизге 50дөн ашык киши катышыптыр. Мен де биякта азыр өзүнчө тизмесин чыгарып койдум. Достор, азыр бүгүн ушуну ойнотолу, ким утат экен. Негизи бул конкурска эки эле шарт бар болчу. Биринчиси ошол каналга катталуу, экинчиси болсо ошол каналга катталгандан кийин ошол видео менен өзүнүн Facebook баракчасында китептин пайдасы деген хэштег менен бөлүшүү болчу. Ошол талапты 3 эле киши аткарыптыр. Алар Талайгүл Бугубаева, Гүлзада Разакова жана Алмаз Токтогулов деген. Ал үчөөнү дароо эле ошол Кылыч самурай китебинен бирди, бирөөсүнө мисалы Кылыч самурай китебинен, анан Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебинен беребиз. Ошондо жалпы бизге 52 киши катышыптыр. Ал эми калган 49 болсо булар жарым-жартылай шарт аткаргандыктан 49-уну тең катыштырып, баягы биз айткандай 2 кишиге азыр китепти берели жеңген. Азыр рандомус чеки туруу сайт аркылуу аныктайбыз. 2 кишинин биринчи жеңгенине Кылыч самурай, ал эми экинчи жеңгенине Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхын берели. Анда азыр 49 кишинин ичинен экөөнү аныктайлы гана. Анда кайда жүрөт? Мынакей. Кеттик. Айсулуу Койчубек кызы жана Ширин Исқақова деген эки колдонуучу, катышуучу китептерди жеңип алды. Анда буларга мен да жеке жазып кайрылам, мага да кайрылгыла ушул жеңгендер. Анан жанагы Гүлзада Разакова, Алмаз Токтогулов, Талайгүл Бугубаева дегендерге дагы беребиз. Булар менен жалпы 5 кишиге китебибизди ыйгарабыз. Достор, каналга катталгыла, комментарий калтырып, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Дагы кандай кызыктарды көрүңөр келет, ошо ойлоруңар менен дагы комментте бөлүшсөңөр аябай жакшы болот. Анда жеңген 2 кишини куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга рахмат. Буйрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө.